Assalamu алейкум. Кандайсыңар достор? Силер менен Мирлан, штат Иллиной, Чикаго шаарынан. Ошо особенно теги биздин грин карт алып, же болбосо виза алып, ошо Америкага келет элем дегендер көп мындай суроо берип атышат. Америкага келгенде кандай кылабыз деп мындай көп мындай представление болбойт да Америка боюнчачы, эмнеден башташ керек, кандай болуп атат деп. Жанан баягы кээ бирөө может быть өзүнүн планында бардыр, ошо өзүнүн мындай ой максаттары бардыр. Ошон үчүн мындай бул жерге келгенде өткөндө бирөө жазып атат, мынчадан 150дөн эсептесе деле мынча болот турбайбы деп калькуляцияга салыпчы. Андай кылганда туура болбой калат да. Себеби дегенде бияктан бирде жумуш болот, бирде жумуш болбойт. Анан ошол келгенде эле сразу эле баягы доставкага чыгып атышат, мисалычы стройкада иштеп атышат, баягы сантехник, электриканы түшүнгөндөр ошол сферага кирип кетип атышат. Потому что силер келгенде мындай официалдуу түрдө бир жумушка орношуу кыйын болот да. Ошол себептен силерге мындай убакыт, учкан куш дегендей баалуулук эң убакыт болуп атпайбы бул жердечи. Ошол себептен силер мындай өзүңөрдүн жашаш үчүн первое время жашаш үчүн акча табыш керек болот да. Анан албетте буга чейинки видеолордо айтып келем, мен постоянно айтам, семейныйларга кыйын болуп калат балдар менен депчи. Бирок албетте алар эми даярданып акчасы менен келген күндө деле аларга жеңилдик болот. Бирок эми бардыгы эле мисалы үчүн ошого расчеттоп келе албайт да, бардыгынын эле мүмкүнчүлүгү жок, напримерчи. Анан ошол себептен мен мындай кыскача мындай бир-эки сөз айтып кетейин дедим эле. Мисалы үчүн азыр именно ушул Чикаго шаарына айтсак, доставка толтура, доставщиктер көп болуп кеткен, миграция ушул жылы аябай көп болду да. Ошол эле такси сферада таксиси дагы аябай көп. Анан баягы мурункудай болбой калган да. Мисалы если даже мындай салыштырмалуу, мына 6,5 жыл мурун мен жаңы ушу иштеп жүргөндө доставкада мен түшкү маал саат 12-лерде чыгып жумушка, кечки саат 10го чейин мындай 200 жөн эле иштеп койчумун да. Азыр болсо ошол 200дү иштеш үчүн мисалы үчүн 200 чыкпай калып атат. 12 саат иштесең дагы чыкпай калып аткан күндөр болуп атат. Заказдар жок болуп калып атат. Таксилер менен сүйлөшсөң, таксилердин деле айтып атат, жумуш слабый дешипчи. Эми ар кимдики ар кандай болгондур, ооба. Бирок негизи статистика боюнча мындай в целом алганда жумуш баягындай кичине мындай ылдыйлаган сейт да. Эми бунун баары ылдый өйдө боло берет. Эң негизгиси адамдын өзүнөн. Адам өзү баягы иштерман болуш керек, жалкоо болбош керек. Любой жерде мындай иш кылып иштесеңер, өзүңөргө мындай жашоо тиричилигиңерди багасыңар да, өзүңөрчү. Анан эми мисалы башка сферада стабилдүү иштегендер бар. Ошол эле, например, бокс трака кирип, же болбосо пикап трака кирип, ошол тармакта иштесеңер, ал жерде балким силер квартира сыймайт этпейсиңер, балким кандайдыр бир эконом болушу мүмкүн. Көп эки жака баспайсыңар, эки жака чыкпайсыңар. Возможно, ал жерден кичине көбүрөөк табасыңар. Таксиде эле жакшыраак да, мисалы доставкага караганда таксиде кичине көбүрөөк табат. Бирок эми бардыгы сразу болуп кете бербейт, акырындык менен кете бересиңер. Анан определенный бир өзүңөрдүн биякта social work деп коет, ошо social work'уңар болгондон кийин уже баягы CDL трака окуп, азыр мына окуп атышпайбы баары, CDL алып, мына мен өзүм эле тааныш досторум, инилерим CDL'ге окуп трака чыгып атышат. Трака чыгып
тракта иштеп жүргөндөрү канча. Тракка чыгып алгандан кийин деле ал жумуш оңой эмес туугандар. Ошого дагы даяр болуш керек, морально, психологически, физически дегендей. Бул мисалы трак делесе, трак деп эле анан бара алып элесиз, акчаны мындай лопата менен, күрөк менен күрөгөндөй эле күрөп салгандай эмес да, элестетип албагыла да. Ошол себептен ал жерде дагы эми иштейсиңер, эми үйрөнүп иштеп, ошого мындай психологически өзүңөрдү дагы мындай даяр болушуңар керек да. Ошону айдаганды билиш керек, ошого татыктуу болуш керек. Ал жерде жумуш оңой эмес. Биринчиден ошол трактын ичинде уктайсыңар, ошол жерден тамак жейсиңер, ошол жерден канчалаган саат айдайсыңар, уйкудан каласыңар, эмнеси болсо дагы, бирок ошол акым кегиң менен тапкан акча мындай жөн келбейт да, ошол кыйынчылыктар менен келет да. Ошону айтып коеюн деп атам да. Анан кээ бир мисалы, муну эмне себептен айтып атам, бияка келип чыдабай кайра кетип калгандар да көп болуп атат да. Мен мындай элестеткен эмесмин, анан мындай деп, анан силер баягы телевизордон көрүп алып, же болбосо там кинолордон көрүп алган Американы элестетип келип албагыла деген сөз да. Эң негизгиси бияка келгенде бир аз маалымат алып, маалымат чогултуп, жакшы изучать этип, билбеген нерселериңерди сурасаңар, ошол нерселерди кайсыл тармакка кызыксаңар дейм да. Мен мисалы өзүмө тиешелүү, өзүм билген тармактарды айттым да. Анан эми балким баары эле баягы эми азыраак процент болсо дагы, мисалы башка сферада, айтиде, же болбосо жанакындай вышка, мындай бизнес, автомобильный бизнес, шапты биякта СТО деп коет да. Ошо СТОну, то есть биякта шап деп айтат да. Боди шап, жана жеңил машиналердики трак шап, ар кандай тармактар бар да. Бирок ошол тармактарга деле мисалы кириш үчүн, ошол тармактарга кириш үчүн, ресторанный бизнес болобу, ар кандай бизнеске кириш үчүн албетте биринчи очередь документация, ошондой эле финансирование, чоң каражат керек болот. Ошол нерселер болгон күндө дагы ошол экини астыга сүйрөп кете аласыңарбы, ал башка маселе да. Эми ошондой жигиттер, ошондой мисалы биздин инсандарыбыз болгон болсо, балким ошондой ой максат менен келип, биякта баягындай чоңураак капитал менен келип, ушундай өзүмдүн ишимди баштайт элем дегендер болсо, албетте сонун болот да, албетте сонун болот. Бирок ошол нерсеге дагы маалымат чогултуп, жакшылап мындай изучать этип туруп, эч жака шашпастан, анан ишти баштасаңар туура болот да. Ал эми биздин баягы туугандар жөнөкөй жумуштан баштайт. Обычно келет жөнөкөй баягы доставка, жанакы айтып кеткендей эле стройка, же болбосо жана уборка, аял кишилерге, например, да, там клининг, там возможно там ресторанный бизнес жактарда ошондо официант болуп же повар болуп, эми көптү айтып отурса, салон красоты, там дагы эмнелер бар, IT тармагында окуп атышат. Ошол нерсеге жакшылап өзүңөрдү мындай кайсыл направленияда көрө аласыңар, ошол направленияны элестетип, анан ошол направление боюнча маалыматты чогултуп, анан келсеңер туура болот. Вот. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Ошо грин карта утуп алып, бир жылдан кийин собеседованияга кирем, же болбосо там бир жылдан кийин келем, же болбосо виза алдым, путешествие кылып келем дегендер болсо, мен совет берип кетет элем, англис тилин мисалы жөн отурбастан эртең барып жазыл да, эртең. Эч кандай жумуштардын баарын ташта, эртең барып английский курска барып, именно жана разговорный, грамматика биз кээ бир жерлерде ар кандай үйрөтөт, эми аны өзүңөр тандайсыңар. Англис тилин дагы үйрөнүп алгыла. Эгер английский тилиңер жакшы болсо, ошол уровениңерди дагы көтөрмөлөп,
англис тили менен келсеңер силерге жеңил болот, ошону айтып коеюн дегем. Ал эми подпискадан базабыз, лайк базабыз, көрүшкөнчө.